Жогорку кеңештин 28-октябрдагы жалпы жыйынында социалдык маселелер боюнча вице-премьерликке Эльвира Сурабалиеванын талапкерлиги жактырылды. Ал эми Аида Исмаилованы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жетекчилигине дайындоо боюнча өкмөттүн сунушу колдоо тапкан жок. Буга чейин парламенттин конституциялык мыйзамдар, парламенттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитети эки талапкерди тең колдогон. Жалпы жыйында депутаттар Сурабалиеваны бир добуштан жактырып, ага анча көп суроо беришкен жок. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты Сурабалиева мандатын тапшырганы 27-октябрда белгилүү болгон. Жыйында Аида Исмаилованын дарегине көпчүлүк депутаттар сын айтып, коронавирус эпидемиясы күчөп, адамдар өлүп жаткан кезде вице-премьерлик кызматын убактылуу токтотуп, Биримдик партиясы менен парламенттик шайлоого кетип калганын айыпташты. Исмаилова өкмөт башчынын орун басарлыгына быйыл 1-апрелде дайындалып, бул кызматтан 27-октябрда бошотулган. Депутаттардын сынына жооп берип жатып, Исмаилова дайыма элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп келгенин, коронавирус эпидемиясы башталган кезде депутат болуп турганда бул маселени көп көтөргөнүн айтты. Бүгүн 28-октябрда Жогорку кеңеште президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров жаңы министрлер кабинети менен чогуу ант берди. Кыргызстандын 29 жылдык эгемен тарыхында 31-чи өкмөттүн курамы 14-октябрда экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен бекитилген. 6-октябрдагы башаламандыктан кийин түрмөдөн бошотулган Садыр Жапаров алгач өкмөт башчы болуп президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан дайындалган соң президенттин да милдетин аткаруучулук кызматты колуна алган. Жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаев өзүнө ишеним көрсөтпөө тууралуу демилге боюнча так маалыматы жок экенин 28-октябрда Азаттыкка билдирди. Мага да ошондой сөздөр жетти, бирок депутаттардын кол койдум же койгон жокмун деген так сөзүн уккан жокмун. Демилге көтөрүп жаткандардын ой пикирин сурайбыз да, чогуу угабыз, деп жооп берди ал Азаттыктын суроосуна. Исаев ошондой эле төрөгага ишеним көрсөтпөө үчүн 40тан кем эмес депутат демилге көтөрүшү керек экенин, чечим кабыл алынышы үчүн 80ден кем эмес депутаттын добушу талап кылынаарын айтты. Буга чейин Жогорку кеңеште төрага Исаевке ишеним көрсөтпөө боюнча демилге көтөрүлүп, кол топтоо жүрүп жатканын Азаттыкка депутат Сайдулла Нышанов билдирген. Ал төрагалыкка талапкер катары депутат Талант Мамытовдун аты аталып жатканын кошумчалаган. Депутат Талант Мамытов мындай божомолду ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Бул маселени көпчүлүк чечээрин белгиледи. Кыргызстанда 4-октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки окуялар бийликтин алмашуусуна алып келген. Президенттиктен кеткен Сооронбай Жээнбековдун ордуна мамлекет башчылыкты конституция боюнча парламент төрагасы алышы керек болчу. Спикер болуп шайланган Канатбек Исаев бул милдетти аткаруудан баш тартып койгон. Азыр президенттин милдетин өкмөт башчы Садыр Жапаров аткарууда. Бүгүн 28-октябрда Баткендин Булак башы айылында тою чөп жүктөп бараткан жүк ташуучуна күйүп кетти. Бул тууралуу медиага жергиликтүү тургундар маалымдап видео жөнөтүштү. Тасмадан күйүп жаткан унааны адамдар чакалап суу чачып өчүрүп жатканын көрүүгө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаа 300 даана таңгакталган чөбү менен күйүп кеткенин билдирди. Тилсиз жоо саат 12:00 чамасында толук өчүрүлгөн. Учурда өрттүн себеби такталууда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы өкмөттүн сот өкүлчүлүктөрү борборунун мурдагы директорун кармады. Финполициянын басма сөз кызматы билдиргендей, мекеме башчысы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталууда. Маалыматка караганда, соттук өкүлчүлүк борборунун кызмат адамдары мамлекеттик бюджетке 12 миллион доллардай зыян келтиришкен. Аталган факт боюнча тергөө уланууда. 2020 жылдын 9 айында кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жалпы укук коргоо органдары 56746 кылмышты каттаса, анын 52434-ün Ички иштер министрлигинин кызматкерлери киргизип иликтөөгө алды. Бул тууралуу 28-октябрда Ички иштер министрлигинин январь-сентябрь айларындагы ишмердүүлүгүн жыйынтыктоо боюнча онлайн коллегияда айтылды. Отчеттук маалда баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланышкан 643 кылмыш катталган. Жалпысынан 1 тонна 277 килограмм 524 грамм баңгизаттар, психотроптук каражаттар менен прекурсорлор алынган. Мыйзамсыз жүгүртүлгөн баңгизаттын ичинен 4 килограмм 852 грамм героин, 116 килограмм 102 грамм гашиш, 146 килограмм марихуана, 320 килограмм 802 грамм прекурсорлор жана башкалар 689 килограмм 768 грамм.
Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 28 октябрдагы маалыматына караганда кечетен бери бул илдеттен 2 адам каза болду. Алардын бири Бишкекте, экинчиси Жалал Абадта. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1138 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 538 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 139 жана Баткенде 125, Ош шаарында 23, Чүйдө 40, Ош облусунда 52, Талас облусунда 25, Нарында 17, Ысык көлдө 31, Жалал Абадта 86. Оору жуккандардын жалпы саны ошентип 57276 кишиге жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 48637, учурда 3479 бейтап, стационарларда 3488 киши үй шартында дарыланууда. 28 октябрда коронавирус медициналык 5 кызматкерге жуккан. Ошону менен пандемия башталгандан бери илдетти жугузуп алган медициналык кызматкерлердин саны 3602ге жетти. Алардын ичинен 3302 персонал айыгып чыкты.